Жалал Абад областында 1 марттан 1 июнга чейин көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча 3 айлык жарыяланган. 3 айлык облустун инфраструктурасын, санитардык абалын жакшыртуу, жашылдандыруу аймагын көрктөндүрүү максатында жарыяланды. Анын негизинде көчөлөрдү тазалоо жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, менчигинин түрүнө карабастан уюмдар жана мекемелердин өкүлдөрү бул өнөктүктү кайдыгер карабоо үчүн атайын тапшырмалар берилет. Быйылкы 2024 жылга карата Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областында Айгар Мукту өкүлүнүн 2024 жылдын 22 февралындагы номер 37 Б сандуу буйругу чыгып, бул Жалал Абад областындагы айлана чөйрөнү талапка ылайык көрктөндүрүү, жашылдандыруу, ошондой архитектуралык талаптарга ылайык имараттарды ирке келтирүү боюнча 3 айлык жарыяланды. Бул 3 айлыктын мөөнөтү бул 2024 жылдын 1 мартынан баштап 1 июнга чейин жүргүзүлөт. Учурда азыр бул буйрук чыгарылып, буйруктун негизинде ошол айыл жерлердеги, ошол район шаалардын борборлорундагы, айыл өкмөттөрүнүн жериндеги ошол көчөлөрдү, ички арыктарды, ошондой эле тротуарларды тазалоо, андан кийин баягы мамлекеттик жана социалдык объектилерди архитектура талапка ылайык оңдоп түзөө иштери боюнча тапшырмалар берилди. Ошондой эле ал жердеги мына биздин тарыхый жерлер, мына 9 майга карата эстеликтердин айлананы тазалоо, ошондой эле мындай эс алуучу жайларды, парктарды тазалоо боюнча биз ошол иш-чара түзүлүп, бүт райондук мамлекеттик администрацияларга, шаардык мэрияларга бүт тапшырмалар берилди. Ушуга карай эле экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, айлана чөйрөнү жакшыртуу жана токойлорду азыркы жана келечек муундар үчүн сактоо, климаттын өзгөрүшүн, терс кесепеттерин алдын алуу жана жашыл бак-дарактардын аянтын көбөйтүү максатында Жашыл Мурас өнөктүгү да уланууда. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында жалпы область боюнча, Жалал Абад областы боюнча 180 гектардын тегерегинде 85 миңден ашуун бак-дарактар отургузулду. Ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу бак-дарактар. Ал эми 24 жылга карата буюрса миллиондон ашык даана отургузабыз деп пландашып азыр болжолдонууда. Облуста көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча штаб түзүлгөн. Район шаарлардагы абалдарды байкаштырып баалоо үчүн мекеме ишканалардын жетекчилери тартылган. Штабтын жыйынтыгы менен район шаарлардын өнөктүккө болгон аракети каралат. Былтыркы 2023 жылда ушу 3 айлыктын алкагында биз Айгар Мукту өкүлдүн орун басарында биз протоколдук негизинде ошол жердеги бизде биринчиден карайтылган мурдун биз район шаарларга, биз областтагы мекеме ишканалардын жетекчилерин ар бир район шаарларга куратор кылып бекиткенбиз. Ал кураторлор ошол 3 айлык бүткөндөн кийин июнь айында булар жеринде барып карашып, ошол жерде аткарылган иштерди жеринде көрүп, ошол жердеги жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте карап келип, анан жыйынтыгы боюнча бизге маалымат берген. Ошонун негизинде биз 2023 жылдын июль айында биз өзүбүз бу жерде областтык штабта карап, ал жерде жыйынтыгы менен бизде райондордон Аксы, Алабука, Нокен, Чаткал райондорунда ушу 3 айлык алкагында иштер алгылыктуу жүргөндүгү белгиленген. Себеби ал жердеги ар бир ошо жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр, жергиликтүү ошодеги райондук ишканалар бүт бардыгы ошол жерге мындай кайдыгер мамиле жасабай, ошол 3 айлык алкагында алгылыктуу иштер жасаган. Ал эми калган район шаарларда барган жетекчилер жеринде көрүшүп, канааттандыралык деген баа берген. Ошентип жаздын келиши менен кайрадан ишембиликтер уюштурула баштады. Биринчи ишембиликте мамиле ишканалардын айлана тегерегин тазалоо милдети коюлду. Жалал Абад областы боюнча дагы 3 айлык жарыяланды. Бул биздин президентибиздин жарлыгына ылайык ошол 1 марттан 1 июнга чейин ушул тазалоо, жакшыртуу жумуштарын жүргүзүү максатында 3 айлык ишембилик жарыяланды. Биз бардыгына тапшырма бергенбиз. Мына жаз келип күн жылып калды. Бардык мекеме ишканалар өздөрүнүн территориясын иретке келтирүү боюнча, өздөрүнүн территориясын тазалап, актап, сырдап, ошол биринчи өздөрүнөн баштоо боюнча. Анан эми кийинки ишембиликтерде ушул шаардын территориясына, райондун территорияларында бүт ушул тазалоо иштери жүргүзүлөт. Ишембиликтин жыйынтыгы бир гана тазалоо, жашылдандыруу гана эмес, эмгекке тарбиялап, жааматты ынтымакка бириктиргендигинде. Кадимкидей эле сотрудниктерибиз жумушка келгенде эле эртең менен 9-дан 9-га 00 келип калдык бардыгыбыз.
өзүбүздүн айлана чөйрө мынау ишканабыздын айлана тегерегин тазалап атабыз. Баягы кышкы кийимдерди чечип жазга даярдангандай эле ошо мынау кышында жылуулаган терезелердеги жылуулаган буюмдарды азыр алып атабыз чечип. Себеби дегенде мына жаз жадырап жайнап жаз да келип калды. Анан кийин ошол баягы кыш менен кичине баягы мусор анча мынча немелер баягы кар аралаш топтолуп калат экен. Ошолордун баардыгын жыйнап азыр бир жакшынакай мындай бир көрүнүшкө алып келип атабыз, Кудай буйруса. Дээрлик азыр бүтөйүн деп деле калдык. Биз эми мынау театрдын аркы бетине өтсөк, уже ошону менен баягы өзүбүздүн территориябызды тазалап алабыз, Кудай буйруса. Ишембилик башталды. Буга биз кубануу менен кабыл алдык. Анткени жаз башталды. Айлана чөйрөнү тазаласак өзүбүзгө дагы аябай жакшы маанай тартуулайт. Атайын буйруктун негизинде ар жумадагы ишембиликтер район шаарларда да активдүү колго алынууда. Менчигинин түрүнө карабастан кызматкерлер активдүү катышууда. 3 айлык мына биз деле ушул президенттин Жалал Абад областындын Айгармуктуу өкүлчүлүгү токтом буйрук чыгарылган. Ошонун негизинде биз да буйрук чыгарып, марттын башынан баштап иш алып баратабыз. Көптөгөн иштер жүрүп жатат. Бул ушул негизги тазалоо иштери, анын ичинде арыктарды тазалоо, жана таштан жерлерди карап чыгуу, ошо менен ошонун алкагында жана имараттарды дагы оңдоо, ага бүт биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер чогуу катышып иш алып баратабыз. Атайын тескеме буйруктарыбыз, иш-чараларыбыз иштелип чыгып, ар бир мекеме ишкана кызматкерине чейин өздөрү ошо дайыма карап тазалай тургандай участоктор бөлүнүп берилген. Жума сайын ошол субботниктерибизди уюштуруп, мындай жалпы район боюнча элибизди кошо чыгарып, ишембиликтерди жүргүзүп келип атабыз. 3 айлык өлкөнү көртөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча аракеттер 2 жылдан бери Жашыл Мурас өнөктүгү менен коштолууда. Быйылкы жылга Жалал Абад облусунун токой чарбаларына 420 гектар жер аянтка токой эгүү тапшырмасы берилген. Анын ичинен 201,1 гектар жер аянтка токой эгүү жумуштары аткарылып, калганы апрель айында аткарылмакчы. Токой кызматын өзгөчө балуу башкармаларынын биргеликте Жалал Абад областынын токой чарбаларында 15 токой чарба бар. Ошолорго былтыр план тапшырма 660 гектар план тапшырма өткөрүлгөн. Алар толук аткарылып, быйылкы жылы ошолордун толуктоо иштери азыр жүрүп жатат. Бул жерде бир 2-3 жылдык көчөттөрдү толук иштерин жүргүзөбүз. Жазгы маал ошол жана өспөй калган, ыстыктан курап калган көчөттөрдү толуктоо иштери жүрүп атат. Токойду экологияны сактоо ар бир жарандын милдети деп эсептейбиз. Ошо негизинде биз токойчулар ары түйшүктүү, ары оор түйшүк бул күнү түн иштеген мезгилдер болот. Буну негизинен мал жандыктардан коргоо өтө чоң маселе болуп эсептелет. Ошонун негизинде 2 жылдан бери биз королоо иштерин жүргүзүп баштадык. Ансыз мал көптүгүнөн биз сакташ өтө кыйын болуп турат. Өз короңду таза тыкан туткандай анын тазалыгына болгон тактык мамиледе болуу ар бир жарандык мекен алдындагы милдети деп айтууга болот. Анткени тазалыктын артында кооздук, сулуулук, ден соолук жатат. Жыл сайын 3 айлыктын алкагында аракеттер жыл соңунда бааланып келет. Демек жасалган иштин майнабы азыр эмес, жыл соңунда аныкталат.